Демек биз Катар мамлекети жөнүндө дагы да жакыныраак кандай мамлекет тууралуу көбүрөөк маалымат билет экенбиз. Ал үчүн бизде студиябызда коноктор бар. Тааныштыра кетейин, ошмунун тарых илимдеринин кандидаты Жолдошбек Бөтөнөев, саламатсызбы? Ошондой эле медицина факультетинин студенти Мухаммед Маруф келген. Амансызбы? Агай, саламатсызбы? Кош келипсиз биздин куттуу студиябызга. Азыркы эле биздин эфирибизде көрдүк, сиздер Катар борбору жөнүндө өзүңүз айтып берген видеону азыр эле көрүп өттүк. Айтыңызчы, биздин кыргыз элибизге Ош шаарыбызда жайгашкан Ош мамлекеттик университетине араб борбору эмне үчүн керек эле? Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу мекендештер. Биз Ош мамлекеттик университетинин эл аралык мамилелер факультетинин чыгыш таануу кафедрасында эмгектенебиз. Биздин кафедранын алдында араб таануу, түрк таануу, корей таануу жана башка чыгыш элдерине таандык илимий таанып билүүчү борборлор бар. Ал борборлордун бирөөсү араб таануу борбору. Мына биздин катарлык досторубуз Катар Республикасынын Кыргызстандагы элчилиги тарабынан каржыланып, ушул жылдын башында, тагыраак айтканда август айында Ош мамлекеттик университетинин эл аралык мамилелер факультетинде араб таануу борбору ачылып, бүгүнкү күндө алыскы Сирия Араб Республикасынан келип Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинде окуп билим алып жаткан Мухаммед Маруф аттуу мырза биздин эл аралык мамилелер факультетинде волонтерлук кызматты да аткарып, студенттерге багыл ошол тилдин ээси катары алып жүрүүчү багы орусча носитель языка катары бизде да билим берип эмгектенип келет. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда, анын ичинде Ош шаарында араб элдеринин тарыхына, маданиятына, адабият, искусство, архитектурасына кызыгуу абдан көп. Анын үчүн алар биринчи кезекте араб тилин окуп, жылдан жылга араб тилин окуйм деген, үйрөнөм деген студенттердин саны көбөйүп келе жатат. Мына быйылкы окуу жылында биз чыгыш таануу, Африка таануу багытына биз 30дан ашык студентти кабыл алдык да, араб тилин үйрөнө турганчы. Учурда биздин студентибиз, алгачкы студентибиз Катар Республикасында окуп, окуудан кийин эмгектенгени ошол республикада жүрөт. Азыркы учурда Ош мамлекеттик университетинде биздин араб таануу ачылганын себеби дагы менимче бир жакшы болсо керек. Неге дегенде, араб өлкөлөрүндөгү кээ бир мамлекеттер өздөрүнө мигранттарды кабыл алат. Ошондой эле биздин кыргыз мигранттарыбыз дагы барып эмгектенүүгө жол ачылды да. Ошолорго кандай сиздердин дагы мисалы кандай жардамдар берилет? Кийин ошол жакта иштеп эмгектенип калууга жана ошол келечегин түзүүгө да? Мисалы ушул жерден айта кетиш керек. Мисалы Корея Республикасында бүгүнкү күндө 5000ден ашык кыргызстандык жарандар окуп иштеп жүрүшөт да. Мисалы Кытай Республикасында окуйт, бирок иштөө мүмкүнчүлүгү жок. А Кореяда окуйт, иштейт. Ал эми мына араб дүйнөсүндө саналуу гана мамлекеттерде болуп келсе, булардын саны акыркы мезгилде көбөйүп атат. Мисалычы, ошол эле Катар Республикасында, Бириккен Араб Эмираттарында, чоң шаарлардын баардык коомчулук билет. Ошол эле Аравияда, Сауд Аравиясында, айрым бир жарандар, мисалы Египетте, бул деген Африка континентине өттүк деген сөз. Бул ал жакта ушул араб тилин, англис тили, эки тил аркылуу окуп иштесе, мисалы Россияда окуп иштеген же Казакстанда окуп иштегенге караганда ал жактагы жанагы коопсуздук маселеси, эмгек маянасын табуу, аны төлөп берүү, эмгек мигранттарын мамлекет тарабынан көзөмөлдөө, алардын коопсуздугун кароо дагы бир кыйла мындай жакшы жолго коюлган да. Ошон үчүн мына Кореяга кетип атышат, Японияга кетип атышат, араб өлкөлөрү Түркияга кетип атышат. Анан бир кооптуу жагы ушул араб өлкөлөрү аркылуу жанагы конфликт болуп аткан мамлекеттерге кетип калбайбы деген кооптонуу элдин жүрөгүндө бар да. Ошол жагынан да бир аз чочулашат, бирок айрым биздин жердештерибиз коркпой, мамлекеттик келишимдердин негизинде, окуу жайлардын ортосундагы келишимдердин негизинде ата-эненин макулдугу менен ошол жактарга чыгып атат да. Сиздин университетиңиз бир эле студенттерди араб тилине үйрөтө эмес, ошол араб тилин үйрөнгөндөн кийин ошол өлкөгө барып, ошол кыргыз элине акча алып келгенге дагы ыңгайлуу жол экен да көрсө. Туура айтасыздар.
окуу эле тим болбостон ал окууну бүткөндөн кийин ошол диплом анын өзүн үй бүлөсүн бага турган окууларды турмушка пайдасы бар адистиктерди бүтүрүшүбүз керек да. Бизде ошо чыгыштан кафедрасында ошол чыгыш өлкөлөрүн, Африка өлкөлөрүнүн тарыхы комплекстүү түрдө окутабыз. Ошол мамлекеттерге чыгарып, ал жактан алып келген теориялык билимин Кыргызстанда колдонолу деген, анан турмушта өзүнүн семьясын баксын деген чоң максаттарыбыз бар. Демек, жанагы кызыккандардын арасында жаштар эле эмес, улуу муундагылар да болуш керек, туурабы? Улуу муун, орто муун, мисалы кээ бир студенттер ата энеси менен даярданып аткан учурлар бар да. Мисалы азыр Бириккен Араб Эмираттарына барып келсек деген. Биздин университеттин жетекчилиги дагы бул багытта чоң перспективалуу пландардын пакетин даярдап атышат. Азыр ошол Египеттеги Аль-Аскар университети менен мисалычы бул абдан коомчулук үчүн пайдалуу келишим болот буюрса. Рахмат. Биздин дагы башка коногубуз дагы айтып өтсөң келет. Марфа аке, саламатсызбы? Саламатбыз. Кыргызчанда өздөштүрүп алган. Кыргызчанда өздөштүрүп экенсиз? Аз. Аз гана. Аз гана. Сиз азыр кайсы тилди билесиз? Араб тилин дагы башка? Арабча, русча. Русча билесиз? Билем. Значит, вы русский знаете? Да, знаю. Очень хорошо. Хочу задать вам вопрос. Пожалуйста. Когда вы научили русский язык? Вот когда я научился русский язык, вот вопрос хороший. Я вот в 2006 году поехал в Россию учиться. И вот там я учился, типа начал учиться на медицину. И вот получилось там до 2011 году в России. И, как говорится, я не заканчивал учебу. Как говорится, наше желание не совпадает с нашими возможностями. И я бросил учебу с 2011-2012 почти. Возможность совпала, что в Кыргызстане можно, да, найти? Если честно, я вот забыл про медицину, про какой-то промежуток время. Я не хотел дальше. И после этого я, наверное, поехал в... У меня вот, кстати, когда мы учились в России, у меня очень много друзей киргизов. Вместе жили в один общежитии, допустим, дружили хорошо. Вот, соседи, сами знаете, общежитие, структура какая, вот, сосед, студенты, приходите покушать, культура, посмотри, какая культура. Вот мне было самое интересное, вот, когда увидел друзья наши, когда нас поступали в какой-то праздник, у них постоянно вот колбат. Да, вот интересно было. И вот мне рассказали, вот я не мог спросить, вы кто по нации, это до этого. И вот мы киргизы, вот культура такая. И вот, и потом чуть-чуть по чуть-чуть мне рассказали про, история, про это. И вот как у нас на арабском говорят, вот ваша страна, допустим, Кыргызстане, раньше мы ее не знаем, Кыргызстан. Мы арабы называют ее Билад Мавара Нахрайн. Билад Мавара Нахрайн. Это значит страна сзади речки. Сзади речки? Да. А у вас есть же два речки в Средней Азии, большие. И вот арабы раньше же приехали, когда распространяли ислам. Сырдарья, Амударья. Да, совершенно верно. И говорили, не называли вот это, допустим, Кыргызстан жили турков. Очень много их. И не сказали, вот эти Кыргызстан, это Таджикистан. Нет. Стран сзади это речки. Мы тоже так говорим. Да? Арабтар ким десе ошол сайдын аркы бетинегилер деп коебуз. Да. Вы почему выбрали именно Кыргызстан, чтобы продолжить свою учебу в медицине? Вот я любил это народ. Просто у меня, я когда еще дома был, у нас приезжают студенты, допустим, из вашей страны, учились у нас арабский язык, и было там, дружили. И в России тоже дружили. И вот такой народ, как тебе объяснить, даже слов не хватает. Народ... Слов не хватает в хорошем смысле? Да, конечно. Нет, конечно. Нет, щедрый народ. Вот когда вопрос чего-то, он старается, гостеприимный, да, совершенно верно. И постоянно, братан, звонят мне друзья, братан, ака, аш, да. Ака, аш. Это у нас братан, это такой русский язык, да, братан такой. А мы взяли это как братан. У них да. Брат, а там у нас брат. Да. Кто говорит, ака, давай на аш, да, или самса там, например. Чем отличаются арабские люди с нашими кыргызами? Например, мы много кушаем мяса, например. Арабы тоже кушают мясо. Мясо
очень разное мясо. То верблюда кушает, то баранин кушает, то это. Но у нас тоже люди, не могу сказать только это, очень много любят шашлык. Да. Еще у нас зерновое, например, хлебные виды у нас очень много. А у нас лаваш. Лаваш. Да, лаваш. Большинство это лаваш в заводе готовится. Или можно дома готовиться, но это уже редко. Уже женщины такие модерные стали, короче, они не хотят бекать. Да, не хотят работать. Они лучше позволят на это, да? Да, муж, купи нам это, хлеб 5 килограмм или сколько там. А сейчас вы приехали и живете у нас в Кыргызстане. Да. Что вам лучше понравилось в нашей стране? Например, какие-то обычаи, или горы, или дороги? Ну, у вас природа. Природа настоящая, горы, ну, к сожалению, нету моря, а речки везде, например. Народ простой, прямо конкретно. Нету там обман, вот это главное. Есть, нет, нет. Зачем это? Вот народ мне очень это. Культура почти как наша культура, мы мусульмане, все равно. Обычаи чуть-чуть разные, допустим, но культура одинакова. Просто когда киргизов или там другие нации, мусульмане, почти большинство нашей культуры пришло с ислама. И вот из-за этого, наверное. Мне, допустим, мне не тяжело. Мне вообще не тяжело в Кыргызстане жить. Барьера нет? Нет, я бы такого не сказал. волонтерлердон алгачкысыбы же дагы барбай кошо эмгектенип жүргөндө? Бизде факультетибиздин ачылганында 18 жылдын жүзү болуп отурат. Бул Мухаммед Маруф мырзага чейин бизде иштеп кеткен Мухаммед Хаджаш деген агай иштеп кеткен. Ал Египеттен болгон. Учурда азыр Бишкек шаарында мурда Чыгыш университети деп аталат эле, азыркы күндө эл аралык Кувейт университети деп аталат. Азыр ал агай ошол жерде эмгектенет. Ал жерде ошо араб өлкөлөрүнөн келген 10 чакты агайлар бар да. Мына жакында биз Ош мамлекеттик университетинде биз Ош декларациясын кабыл алып, биздин ректорубуздун демилгеси менен Кыргызстандагы мамлекеттик университеттер жана менчик же болбосо чет өлкөлүк университеттер менен биргеликте ички академиялык мобилдүүлүк боюнча сүйлөшүүлөр болуп, биздин азыр чыгыштануу багытында окуп аткан 5 студентибиз ошо эл аралык Кувейт университетинде араб филологиясында барып окуп атышат да, мына бир семестр окуп келишет. Ал эми жакында дагы бир араб жигит келген айтат. Ал дагы ошол араб өлкөлөрүнөн келет. Алар Бишкекке келип, элчиликтен анан кийин Кыргызстандагы кайсыл багытка туура келсе ошол багыт боюнча жөнөтөт. Өз ыктыярлары менен келгендер. А сиздердин борборуңуздарда дагы кошумча да кандай борбор ачууга неме кылып жатасыздар, ниет кылып жатасыздар. Биз барганыбызда көп эле көрдүк. Бүт эле Азиядагы мамлекеттердин борборлору ал жерде бар экен. Чыгыш Азиядан ошол ортолук, азыр Африкага да кетип калсыздар, мына Египет болупчу. Эми дагы кошумча эмнелерди ачасыңар ошол жерде? Биздин факультетте жаш чыгыштануучулар, Африка таануучулар деген клуб иштейт. 2 жылдын жүзү болуп баратат быйыл. Анда студенттер жанагындай илимий изилдөө иштерин, атайын студенттик проектлердин үстүнөн иш алып барат. Ал эми борборлор боюнча айта турган болсок, биз мына Африка дүйнөсүнө кадам ташташыбыз керек. Чындап эле 2 жыл башта бул адистик ачылып, чыгыштануу, Африка таануу деген адистикке студенттерди кабыл алабыз дегенде, ушул эле өзүбүздүн Ош шаарындагы тургундар таң калуу менен карашканда, ой, чыгыштанууңарга мейли, Африка таануу деген жөн эле койбойсуңар деп мугалимдерден деле мындай бир жакшы эмес көз карашта болгонда, силер эми Африканы тааныбай эмне кылмагылыңар деп же, жок, биздин факультет эл аралык мамилелер факультети. Чыгыштануу, Африка таануу деген бул абдан перспективасы бар, келечеги кең адистик деп айтсак болот. Биз Кудай буйрса мына египтология деп өзүнчө жана түркология сыяктуу египтология деп жанагыл Египет бул өтө чоң тарыхый, эң байыркы мамлекеттердин бири экенин биз мектеп программасында деле окуганбыз. Ал жердеги жанагыл пирамидалар, фараондордун сырдуу тарыхтары, биз ушул Африкан континенттин комплекстүү бириктирген бир
борбор ачууну пландап атабыз Кудай кааласа. Андан кийин эң алгачкы кадамыбыз бул ушул Египетке болот. Алиаскар университети менен алдыда пландап атабыз. Бир 10га жакын студентти чыгарсак деп. Буга чейин Кыргызстандан окуп келген студенттер болгон. Бирок алардын саны абдан аз, 1ден 2ден болгон. Жанагы кызыл китепке кире турган сейрек кездешүүчү кадрлардын катарын толуктап калган болчу да. Мына жакында эле бизде Нигерия мамлекетинен сентябрь айында келип дүйнөлүк көчмөндөр оюну өтпөдүбү? Кыргыз Бермет болгон көл жергесиндечи. Ошол жерден келип атайын бизге Ош университетине келип, анын ичинен дагы чыгыш таануу, Африка таануу деген антистик бар экен деп бизге баш багып биздин кабинетке таанышып, ал мен күткөн эмес болчумун, биз жөнүндө силерде болбосо керек деп ойлогонмун деп студенттерге конок лекция өтүп, аябай бир жанагы бир жаңы планета ачкандай эле сезимдер калды да, алгачкы жолучу. Кудай буюрса биз кийинки берүүлөрдө дагы Африкадан келген коноктор менен так ушул жерде отуруп да калышыбыз мүмкүн экен, э? Кудай буюрса. Кудай буюрса. Морфика, сизге бере турган суроом, хочу вам задать вопрос. У нас азиатский чемпион уже прошел, проходит. Было очень прекрасно. Наша команда Кыргызстана первый в истории вышел 1:8 финала, да? И в этой игре я тоже видел сирийскую команду, футбольную команду. Мы всегда в Кыргызстане думали, что в Сирии происходит что-то плохое, и там не до футбола. Оказывается, и футболисты тоже там очень талантливые. Ну, рано или поздно все будет явно или ясно. Вот уже война в Сирии уже почти 7 лет. А уже как раз вот в последнее время уже заканчивается война, вот хорошо. И уже народ уже устал. Устал об этом. Хочет обрадовать себя. Вот понимаете, когда вот это, например, вот это играют вот за страницы, когда вот на чемпионат Азии, ну это люди хотя бы, ну уже стресс у них. 7 лет. Расслаблены в этом. Хотя бы расслабляться чуть-чуть, хотя бы болеть за за свою команду. Да, к сожалению, играли, но не получилось, что выиграть. Ну, это все равно, это игра же. Кто-то будет выиграть, а кто-то проиграть. А вы этот футбол вы смотрели полностью, а нашу команду тоже видели или как? Да, видел вашу команду. А как ваша оценка к нашей футбольной команде? Ну, уже вот ваша команда уже как будто вот смотришь, когда играет, уже не будешь говорить, это Кыргызстан. А вот как будто европейский или даже американский это команда. Вот сильно, прям когда играла, вот она, к сожалению, не получилось, наверное, с Дубай, Эмират, они выиграли, проиграли. И вот хотелось бы, чтобы выиграли, вот было бы приятно, эта страна, чтобы хотя бы были чемпионат мира, чемпионат Азии. Да. Было бы очень приятно. У нас такой еще вопрос, когда мы говорим арабы, да, мы всегда думали, я, например, с маленького времени думал, что арабы это одна страна. Оказывается, там очень много разных государств, разных религий и разных арабских народов внутри. Да. Вы можете там нам рассказать, кто такие арабы? Арабы это около 22 страны. Их официальный язык это арабский. И плюс у тебя 2 или 3 стран африканские, например, Чад, Марокко, Египет. Эти арабские страны и африканские страны тоже на арабском языке разговаривают, которые мусульманские страны. А которые темнокожие, вы говорите? Темнокожие, да. Ага. А у нас тоже арабы темнокожие, это Судан, например, Сомал, Джибути, это темнокожие арабы тоже. А так у нас 22 страны, как я сказал, арабы около 800 миллионов. У нас официальный язык это арабский язык, только меняется акцент между, допустим, стран. А вы сейчас только сказали, что в Сирии все успокаивается, да? Этот вопрос, который 7 лет уже продолжает эта война. Но в сегодняшний момент, в это время в Сирии какая атмосфера? Мы, например, из новостей видим, да, что там что-то там происходит, там взрывы или политические какие-то переполохи. А как вы сириец, как вы общаетесь с сирийцами, родственниками, что там происходит в данный момент? В данный момент уже конец войны, а вот неужели там остается мало террористов?
А вот эти террористы хотят привлекать внимание на них, наверное, или что-то. Взрывы делают. А так, слава богу, вот последний почти даже не год, 6 месяцев, уже спокойно люди начинают возвращаться, беженцы, допустим. Вы знаете, наверное, уже беженцы везде, то в Европе, то в Ливане, то в Иордании, то в Турции. Они уже начинают возвращаться домой и строить их дома. И спокойная жизнь чуть-чуть по чуть-чуть. И мы тоже желаем, чтобы Сирия объединилась, чтобы война закончилась, и чтобы там было всегда... Болели люди, выходили за футбол, собирались люди, Только за футбол. Не на войну, а на болельщикам вашей сборной команды футбола. Еще какие там виды спорта вы любите в Сирии? Вот я сам даже как это... Хоккей, да? Нет, не хоккей, уже не мою. Нет, на лошади я катался раньше сам. И вот в спорте там и плавать. Потому что в Сирии там море есть, у нас и лошади. море, да, у нас все есть. Только снега нету, хоккей не играет. Да, есть у нас снег тоже есть. Снег тоже у вас? Да, в горах у нас тоже есть. У нас просто Сирия такая страна, море, горы, все, природа, у нас все есть. Все есть, да? Да. Спасибо вам большое, что вы пришли сегодня к нам в студию, рассказали об арабском мире и Это об Сирии. И последние ваши новости нас обрадовали, всех кыргызстанцев, что в Сирии уже мир. Иншаллах. Иншаллах мир. Сізге чоң рахмат, ошол биздин коногубуз болду, эфирге келип көптөгөн маалыматтарды берип өттүңүздөр. Урматтуу көрөрмандар, эсиңиздерге сала кетели, бизде бүгүн конокто ошмунун тарых илимдеринин кандидаты Жолдошбек Бөтөнөев агай, ошондой эле медицина факультетинин волонтеру, студенти дейт экенбиз. Маруф мырза конокто болду.